Эмчек эмискенде эне менен баланын байланышы жакшы болуп, эненин ден соолугу жакшырайт. Анткени эмчек эмисип атканда эмчектен гормон чыгат. Эненин мээсиндеги окситоцин, пролактин деген гормондор иштеп турат. А гормональный фон менен эненин ден соолугу жакшырат. Анан бала да чоңоет, баласы да көп оорубайт, иммунитети жогору болот. Анан ошол жагы да бар. Мына ошондо көп жагы болуп атпайбы? Аллергиялык оору менен оорубайт. Эне менен атанын ортосунда уруш пайда болбойт, баланын ден соолугу чың болот, кан аз болбойт балада, потому что энеден барып атат, финансовый каражат кетпейт, бекер. Еще плюс самый главный өзгөчөлүгү эмчек сүтү таза, эмчек сүтү жылуу, бирдей температура. А биз газга жылытканда сүт бирден ысып кетет, биз балага бергенче устап кетет дегенде ошондой кетири касиеттери бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Ушу эмчек эмизип аткан кезде эненин боюна болбойт. Айрыкча 6 айга чейин постоянно эмчек эмсе, айрыкча түнкүсүн эмсе, эненин болуна болбойт. Гормональный фон менен эненин жана немеси, эненин тукум бездери рак илдетине чалдыкпайт.